Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө калк ичинде кайрымдуулук иштерин жасап, колубуздан келишинче себебин биз жасаш керек бул себеп аламында. Эгер себебин кылбасак, аракет бизден, береке Алладан да. Бул ыйык Кур'ан-ы Каримде жазылган. Жараткандан өкүмдөрү бар. Мына ушул өкүмгө пайгамбарыбыздын сүннөтүнө моюн сунуп, мусулманга өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалабаса толук мусулман боло албайт деген ушундай осуятын угуп, биз ар кимибиз өзүбүз үчүн аракетти жасап жатабыз. Анткени бүгүнкү бул аракет эртеңки бул дүйнө акыреттин азыгы үчүн. Ошон үчүн азыр бул жерде менин жанымда Өмүрзактын жанына келип отурабыз, урматтуу бир туугандар. Азыр аты жаман оорунун азабы менен алышып, бүгүнкү күндө бул үй бүлө жакындан эгер таанышып, угуп сүйлөшсөңүздөр жүрөгү ыйлайт. Анткени бул үй бүлө бүгүнкү күндө кимдир бирөөнүн үйүндө күлкү, шаң болсо, бул үй бүлөдө күлкү, шаң жок болуп, мындай тумандуу кайгынын ичинде бүгүн өмүр сүрүп өтүп атышат. Эми ошон үчүн урматтуу бир туугандар, могу экран алдында реквизиттерге колуңардан келишинче кол сунуп коюңуздар. Өмүрзак жакшырып кетиш үчүн. Анткени бул оору күн санап адамды алсыратат. Күн санап адамды жакындарынан алыстатып кандай сезим калтырып, мына ушундай оор күн. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз да, жакшырганын дагы жакшыра албаганын. Ошон үчүн биз убакыттан уттурбайлычы. Сизден көптөн көп өтүнүч. Ушул бир туугандын ордуна мен жанына келип, өзүмдү ушул ордунга коюп көрүп жатып, сиз дагы ушул акыбалга коюп өзүңүздү жөн эле бир 30 секунд ойлонуп коюңузчу. Эгерде сиз менен биз чуркап жүрөбүз, бизнес кылып атабыз, башка кылып атабыз, бүгүн ар кандай шаң шөкөттүн айланасындабыз, бирок ал өмүр аягына чейин андай сүрүлбөйт экендиги белгилүү. Ошон үчүн кече эле ойноп жүргөн Өмүрзак бүгүн мынтип төшөктө жатат, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн колуңуздан келишинче кол сунууга чакырам. Аллах баарыңардан ыраазы болсун, эч ким оорубасын. Урматтуу кыргыз элим, мына менин иним Өмүрзак кадимки эле балдардай болуп, ойноп күлүп, жакшы эле жүрчү. Азыр ушул ооруга чалдыгып, иним акыбалы өтө оор болуп атат, операцияга кылыш керек болуп атат. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, сиздердин жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Биз ушу күн санап ушу Өмүрзактын өмүрүн тилеп отурабыз. Биздин катарыбызда жүрсө деп тилейбиз. Урматтуу элим, жардам бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, сиздерге кайрылып турат. Ушу бир тууган иним Өмүрзак боорунан жабыркап турат. Ушуга жардам бериңиздерди суранабыз. Өзүбүздө каражат жетпей турат. АКШ доллары менен операция кылыш керек экен. Индиясы жерге барган үчүн Алла таалам шифасын берсин. Биз да ушундай бактылуу семья элек. Атабыз менен апабыздан эрте айрылып калдык. Ушу бир тууганды сактап калуу үчүн болгон күчүбүз салып атабыз. Калай калкым 200 сомбой 100 сомбой жардам берип коюңуздар суранам. Ушу бала үйлөнүп жакшы сакайып өзүм менен өзү болгом. Күндөрүн көргүм келет. Мен бир тууган эжеси болом. Алла таалам бир сыноосуна кабылып турат. Алла таалам өз шифасын берет деп Алладан үмүт үзбөймүн. Алладан гана сураймын. Ушу Өмүрзак укам жакшы болуп кетишине жардам бергениңиздерди сураймын. Кудайга шүгүр, жердештерибиз, тууган уруктарыбыз жыйнап атат. Дагы аз болуп атат. Дагы кыргыз элим сиздерден суранам, жардамыңыздарды берип коюңуздар. Кыргыз калкым, биз ушундай Өмүрзак инибиз боорунан жабыркап Индияга операция деп атат. АКШ доллары менен, АКШ акчасы менен 30 000 доллар деп атат. Данный момент ошол акча жок. Срочно алып барышыбыз керек болуп атат. Күндөн күнгө акыбалы начарлап атат. Донор өзүм болом. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Көп түкүрсөккөл болот болуп, ушул инибиздин өмүрүнө себепкер болуңуздар. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу бир жакшына ойноп жүргөн эле үйлөйм деп, үйлөнө элек бала, үйлөйүн деп аткан болчумун. Ушундай ооруга, жаман ооруга кабылып, гепатит Б, Д, С-сына өтүп атат. Ошого срочно Индияга алып барыш керек экен. Операция кылдырып, өзүм донор болом. Бир жакшына ойноп жүргөн ушундай жаман ооруга кабылып калды.
Сіздерден суранам. Көп түкірсе көл болот болуп 100 сом, 200 сомдон болсун жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Ушул инимин өмүрүнө себепкер болуңуздар. Сіздерден суранам. Фондко кайрылганыбыздын себеби видеолорун көрүп, Азамат Байматовдун кайрымдуулук фондун көрүп, ушулга муктаж болуп барып, жакшы болуп келгендерди көрүп атабыз. Ошол үчүн жардам сурап, ушу Азамат Байматовдун фондуна кайрылганбыз. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, сіздерден жардам сураганга муктаж болуп калдык. Будан 1 жыл мурун гепатит менен ооруп калып, 1 жылдан бери дарыланып, ар жерлерге барып, ар күндөн дарыларын алып ичип, результат болбой, Индияга операция деп атышат. Будан 1 жыл мурун эл катары эле ойноп күлүп жүргөн бала болчумун. Мынантип ооруп, гепатит оору менен ооруп, күндөн күнгө сылайлашып, эл окшоп шаарга, эл окшоп басып эркин жүрө албай калдым. Срочно Индияга операцияга деп атышат. Кыргыз элим, өзүңөрдө 5-10 сомдон болсо да жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Срочно Индияга операция деп атат. Ичим шишип, уже күндөн күнгө кыйналып баратам. Сіздерден жардам сурайбыз. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына досубуз Өмүрзактын классташ дос балдары болобуз. Ошо досубуз ушинтип ооруп калды. Кыргыз элибизден жардам сурайбыз. Жети дуан 96-лар. Ушу 96-лардан сіздерден жардам сурайбыз. Кичине жардамыңыздарга муктажбыз. Ушу досубузду илдеттен айыктырып алайлы. Жардамыңыздар керек. Алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз Алай район Үчтөб айылынан болобуз. Ушу энебиз боор ооруп, Индияга барып алмаштырыш керек болуп атат. Ошого чоң сумма акча бизге керек болуп жатат. Урматтуу момун мусулмандар, сиздерден жардам күтөбүз. Кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз. Ушу инимин айыгып кетишине сиздер да себепчи болуп калыңыздар.